Assalamu alaikum. Айыл өкмөтүнүн багбандары саламатсыздарбы? Мен Абдулла Ташиевич. Бул Бекболот Галамов деген жигит. Мен Борбор Азия багбандар билимдигинин жетекчисимин. Бул өзү кайрат ошол чарбанын жетекчиси, анан өзү багбан. Окумуштуу багбан. Азыр биз Кыргызстандын бардык райондорун кыдырып, багдабат кылып жүрөбүз. Анан бүгүнкү чогулушубузда неме Кызылкыяда өткөзбөйлө ушака эле келе берген эмес экенбиз. Кызылкыяда немеге бакка кызыккан адам көп эмес экен. Шаарда экен да. Же Учкоргондо, же бул жерде өткөзүшүбүз керек экен. Эми бирок жакшы, мына менин неме шарапаты менен ушундай багбанчылык болуп калды. Чогулуш болду. Азыр эми биз силерге жаңы ошол технологияны сунуштап жүрөбүз. 5 жылдан бери ошол ыргалдуу багбанчылыкка Кыргызстандын багбандарын өткөзөбүз деп жүрөбүз. Ыргалдуу багбанчылык деген эмне бул? Тез түшүм берүүчү дарактарды отургузуу. Тез түшүм берүүчү дарактар кандай жасалат? Болгону анын тамыры алмашат да. Тамыры средне рослый деп коет. Даракты орто бойлуу кылат дагы, бирок дарактын функциясы ошол эле кала берет. Мөмөгө ыңгайлаштырылат да даракты. Азыр мына бул жерде силерде крипсон, сар крипсон, американский сорт, семерянка, бойка, силерде. И анан кийин превосход болсо керек. Джонатан да бар, Джонатан деген аны бар. Ушулардан бардыгын биз 106-чы тамырга өткөзөлү деп атабыз. Сильно рослый эмес, низко рослый эмес, средне рослый. Эң 106-чы тамырга өткөзөбүз. Эң 106-чы тамыр өзүнүн ашын өзү көтөрөлөт. Ого зымды тартыштын кереги жок. Ага стойка коюштун кереги жок. Стойка коюла турган болсо дагы ал ошол алма гүлдөгөн кезде суу куруп кетпеш үчүн, же мөндүр урбаш үчүн, же болбосо ошол ажоктон сактайт. Ажок күйүп калыштан сактайт да. Мына ошого туугандарым, бардыгыңыздарды ыргалдуу багбанчылыкка чакырабыз. Ыргалдуу багбанчылыктын биринчи составляющий бул капельный сугаруу, тамчылатып сугаруу болот. Ал 1 гектарга $3000 талап кылат. 1 гектарга $3000 талап кылат. Көчөтүнүн баасы $6000, $7000 болот. Ошону менен 1 гектар бакты биз $10-12 менен кылып алабыз да. Эгерде алма болсо бир аз арзаныраак болот, кокон гилес болсо бир аз кымбатыраак болот. Ошол эле. Анан силердин ушул зонаңарда биз ушул жерден кокон гилес алып кеттик да. Кокон гилес алып кеттик, силердин кокон гилесиңерди Кытай аябай жактырды да. Бардык стандартизациядан өткөзгөндө вкусовой качествосы боюнча биринчи орунда экен деди да. Ичин айтты. Бирок тышына келгенде иштеш керек деди. Тышына келгенде деди, силердики деди бир аз майда болуп калат экен деди. +28 керек экен ого. Ошо +28ден эмне берет? Полукарлик кокон гилестин көчөттөрү берет. Мына азыр ошол көчөттөрдү мына немеде сатып атат. Ишкабанда сатып атат. Кокон гилестери бар. Разасонун Кордия, Бигоро Бурлат, Регина, Самит, Сивка деген сортторду сатып атышат. Мына ошолордон алып келип отургузсаңыздар, 1 гектарга 1400 дарак батат. 1400 кокон гилес болот. Ар бири аябай күчүнө киргенде 50 килограммга чейин аш берет. 50 килограмм. Болбоду дегенде 30 кило да. Расстояние. Расстояние 3-3. 3-3 отургузсаңыздар. Кичине гана болот. Анан өзүнүн демеси кесиш жолу бар onun. Ол пальметта кылып кесилет. Бул пальметта деген забор дегендей. Живой изгород кесип жүрөсүңөр го мектептики бийик. Ошондой эле кылып кесип таштайсыңар да. Эки жагындай. Мөмө бири-бирине шак кийишип кетип, ошол жерде чырмалышып, токойдой болуп өсө берет. Анан жайындасы болсо летний обрезка кылып коесуздар. Шактарды мындай өсүп, мындай тосуп калган шактарын алып коесуңар.
1 гектар жерде 10 адам 3 саатта бүтүрүп коет да. Таптаза кылып, onu кол менен эле алынат. Алынып тазаланып коет. Алма боюнча айта турган болсо, алманын эгерде бул жерде крипсон буша турган болсо, крипсонду сактаса болобу бу жерде? Канчанчы айга чейин туруп атат? Жарым жылга чейин жакшы болот, анан кийин уже жумшап кетет да. Жумшап кетет. Значит, силерге холодильник керек экен, жакшы бир холодильник керек экен. Анан туугандарым жаңы убакта отургузганда мына биздин айткан сортторду отургузасыздар. Речив кызыл алма. Ошол эле Star Cripson'дун баягындай өзгөртүлгөн. Мындай усовершенствовано дейт да баягындай жаңыча неме болгон. Чыккан. Ошону отургузасыз. Семиренканын ордуна не Гренни Смит отургузасыздар. Ал дагы көкмөк алма болот, катуу болот, таштай. Күзүндө тиштеп болбойт алмалардычы. Булардын пушу немеси январдан кийин пушат. Январда холодильникте туруп пушат дагы тиштесең бетиңе суусу чачырайт да. Ошон үчүн туугандар азыр дагы бир маселелер силердики холодильник орнотуу. Холодильник орнотуу подвалга да боло берет, самое главное вакуумирование. Үстүнө плита басып, жылчык койбой, шуап, баягынын ичине баягындай неме пөк чачасыңар. Чачып чыгып туруп, анан ошол жерде оборудованиясы, мисалы үчүн $200 бар, $400 бар, 800, 1,5 миң, $3,000 бар, $3,000 рыза чоң камераны муздатат да ол. А берки $200 силерге жетет өзүңөргө. Бир 20 тонникти муздатып берип туралат да. 20 тонникти эле 40 тонник холодильникти жерге көмөсүздөр. Ачып туруп эле үстүн дымдап көмүп туруп, ошол жерде камера кылып аласыздар. Кадимкидей алма туруп берет. Кара сетке яшик бар го. Ошого алып келип туруп эле коюп коесуздар. Болду, туруп берет. Зың кыйып туруп берет. Эчтеме болбойт. Алманы сактагандан кийин анан пул болот, билесиздер, ага чейин алманын немеси чыкпайт, пулу чыкпайт. Сакталган алма болсо, алманын түсүгө карабайт. Алма сакталган жакшы алма боло турган болсо, алдына берет. Жейли. İçindeki вкусу бул жакшы болсо эле болду да. Мен бирок сыртына дагы иштешиңер керек. Эми бул жерде азыр кооперативге окшотуп бир нерсе түзүшүңөр керек дагы. Ошол көчөткө дагы бирге барып, бар жокту биргеликте кылышыңар керек да. Дарылоо да бирге болуш керек. И баягынын сатууга келгенде дагы биргелешип сатасыздар да ошону. Бирдиктүү сортко өтүшүбүз керек. Бирдиктүү сортко өтпөй турган болсок, сиз мисалы үчүн Golden Delicious айдап койдуңуз, бияк болсо Pink Lady айдады, бияк болсо Айдерет айдады, бияк болсо дагы бир алманы айдады. Клиент келди, мага бир фура керек. Таппайбыз. Жок. Ояка чабасын, бияка чабасын. Жок. Семиренке бирок бар. Семиренке кылып алсак болот. Себебинде семиренке бар деп отурганбыз. Ошо семиренкеде кылып эле, Star Cripson'да кылып эле бирдиктүү сортко өтүшүңөр керек. Силерде бир опылитель болуш керек. Мына зал үчүн Golden Delicious же Granny Smith опылитель болуп туруп, основной сорт кызыл алма болуш керек. Кызыл алма баасы жакшы билесиздер. Кызыл алма Өзбекстанда раза тартат. Сары алма дагы кетет, бирок кызыл алмадай кетпейт да. Мына ушуну көрүңүздөр. Анан бул жерге дагы бир сунуштай турган нерсе, бул жерде салкын жакшы да, карагат жакшы болот да бул жерге. 1 гектар карагат 16 тоннадан 23 тоннага чейин түшүм берет да. 1 килограмм карагатты Ошто быйыл 120 сомдон кам көрбөдүк да. 120. Бул деген 1 миллион сом каражат түшөт деген сөз да бул. Анан карагаттын дагы несі жакшы, тез түшүмгө кирет. Карагат тез түшүмгө кирет да. Бат. Түшүмгө кирет дагы силерди тез неме. Мына быйыл отурсабыз, келдикте уже 2022-де уже биз карагат алабыз да. Анан 2023 күчтүү болот. Чаңдаткычка ошол сары гилас бар го, базарда сатат, сары гилас. Драгана желтая деп коет. Ошол түшөт, анан дагы бир базарда арзан 40 сомдон 30 сомдон саткан кызыл чотур гилас бар. Ошол түшөт да. Ошол экөөнү алып келип отурсаңыздар, ошол чаңдаткыч болот. Майда гиластан түшпөйбү? Майда гилас түшпөйт экен. Өзүбүздүн баа вишня бар го, ол түшпөйт экен. Апеле көбү адашып ошодон эме кылып алып атат да, ошол түшпөй калып атат. Драгана желтая жакшы түшөт экен.
Ошого аракет кылыңыздар. Анан эми мени көп эле баягы Facebook'ta сүйлөп атам, угуп аласыздар. Эми силердин суроолоруңар болсо ошого жооп берели. Анан кийин ошо жергиликтүү калктан чыгып туруп, ошол бул жердеги ситуация жөнүндө сүйлөп берсин. Эмне багбанчылык болуп атат, кандай перспективалар бар, а? Бизде крипсонду кантип неме кылып багып, каяка неме кылып сата алабыз. Жакшы багада. Түшүмө көкмөк болуп, майда болуп калды. Анан кийин крипсон жакшы болуп, адамдар баары ошо крипсонго өтүшүп атат. Бирөө соттор уже почти азайып Туугандар сондун эле өзү болот. Бирок онун аты Red деген немеге кирет да бул. Крипсондон алып жасалган алма. Бул каяктыкка повезли? Бул неменеки? Американский. Американский сорт Redshift деген. Redshiftке өткүлө туугандар. Redshift ошол эле крипсон. Крипсонду жанына коюп кой, ону жанына коюп кой, ажырата албайсың да, пышкан кезде. Бирдей эле. Бирок дүйнө жүзүнө базарга чыкканда крипсонго караганда Redshift'ин баасы жогору турат. Дүйнө сурайт да. Сакталганы боюнча дагы көпкө турат да. Сакталганы боюнча 9 ай жүрө берет холодильникте, кымметпей. Анан Көчөтүңүздөр кымбат экен, 350, 300. көчөт 230 сом. Redshift бир түй, ооба. Кайсы адрестен алабыз? Ишкебанда. Поликарлик болобу? Поликарлик, ооба. Поликарлик. Азыр силер отургузган высокорослый да. Анан агай бизде баягы маселе бар да. Жерлерибиз чарчап калган да. Иштеткен эмеспиз, бирок баягы тагидан турганда ак турпак болуп калат. Же болбосо баягы жер тандаганга малда дагы биздин жерлерибизди өзүбүз изилдеп бүтө элекпиз да азыр. Эгербиз азыр бизде конкреттүү түрдө ошол семеренка бар, анан крипсон бар, превосход бар да, алманын түрү. Семеренке дагы азыр күн ыстык болуп, Күйүп калып атат. Onun bağısı dağılır, bayanlar düşüp кетет. Düşüp кетет атат. Семеренке дагы азыр Эгерде Семеренка күйүп кетип аткан болсо, значит берги бул саргарып кетти уже. Бул жерге значит неме голдон делешеси менен эле Redshift эгишиңер керек экен. Семеренка саргарып кеткен жерде тетиги Гренни Смит жашыл алма сапсары болуп калат да. Точкалар да пайда болуп атат да. Бул солнечный удар да бул. Бул солнечный удар, ошон үчүн кызыл точка пайда болуп калат да. Анан эми мындай да туугандарым. Бул эми күн тийип ошондой болуп атабы, бирок мунун техникалык решениясы бар да. Техникалык решениясы бар да. Мына биздин көчөттөрүбүз Раса өссө 4 метр өсөт да. 4 метр болот. Анан жанагы баягы профиль бар го. Профилден эле мындай кылып тургузуп туруп эле ошого сетка тартып кое турган болсоңуздар, биринчиден үшүктөн сактайт. Үшүк болот го. Ошол маалда силер неме түтөткү кылып бересиңер. Түтөткүнү кадимкидей алып калат ошону. Баягы үшүк жүргөн маалда болгон эле 12-13 мүнөт катырат экен да, анан кой берет да. Ошол маалда түтөткү салып калсаңыздар, ошол жерде успеть этесиздер да. Кармап калат. Ошо үшүк жүрөт бүгүн деген күнү байлап барып градустук менен туруп машинада отуруп карап туруп, анан мына үшүк жүрөгүнүн нөлгө жакындап калганда ошо түтөткү салып койсоңуздар, жарым саат түтөтөсүздөр, болду. Үшүк өтүп кетет. Ошо сетканын астында камап алып түтүндү. Ошо менен аман алып каласыздар. Анан дагы бир проблема силердики мөндүр. Мөндүр аябай урат го. Ошо сетка кармап калат. Сетка кармап туруп, мөндүрдүн оорлугу оор болуп кеткенде ачат дагы кайра тосуп коет. Ортого түшүрөт. Мөндүр силердин өргүңөргө дагы, сливаңарга дагы, кокон гилеске дагы, алмадагы эч нерсеге таасир бере албай калат да. Болгону 1 гектарде ошо сетка менен тосуш үчүн сетканын өзүнө 130 000 сом акча кетет, анан профилин ойлоштургула. Эми бак кылгандан кийин силер бул бак силер менен эгерде мисалы кокон гилес отургуза турган болсоңуз, бул бак поликарлик кокон гилес 50 жыл жашайт. 50 жыл сиз менен бирге боло турган нерсеге сиз жанагыдан аябашыңыз керек да. Бир отоло жасап ошону зыңк этип коюп койсоңуз, башыңыз да оорубайт. Чымчыктан дагы корош оңой да. Бак сеткаларын чүрүп жаап коесуң, чымчык бияка кире албайт. Коркот. Муну пространстводан коркот да, мындай кирип баргандан айыгып корко берет да. Ошол. Анан кийин дагы бир эмеси солнечный ожогдон сактайт да бул. Сиз айтып атасыз го, Семеренке күйүп калып атат. Солнечный удар. Семеренке уже саргара баштады. Ну, ошо саргарып кетет. Солнечный удар тийип атат да.
Ошон үчүн семерекканын өзү мындай түсү тетиги уну жашыл жапжыр болуш керек эле да. Эми, значит, солнечный удар болуп атса, значит, Golden Delicious ысыкты аябай жакшы көрөт. Ысыкта өтө сладкий болуп пишип берет да. Онда Golden Delicious. Анан өтө ысык жерлер бар го, мына. Өтө ысык. Гала маст менен эрли Женева отургузула. Бул кышка да сактала турган алма и жазда да сата турган алма. Кышка да кызык. Августта сата турган алмаларың барбы? Июнь, июль, август ошол эрли Женева менен гала маст экөө пишип берет. Ошо малда сатасы ошону. Раса алма танкыз чок малда ошону неме кыласың. Кызыл болобу? Кып-кызыл, аябай чырайлуу алма. Неме алганда көрсөтөт элек. Ол сен асканчы сомдо? 230 сом. Олдагы. 230 сом. Алманын жалпы эле 230 сом алмалар. Бартер дейт. Уласа болот дейт, уласа. Үкем олордун тамырлары лабораторияда жасалгандыгы үчүн аны улаш кыйын. Эгерде азыр балдар акча чогултуп атышат, эгерде неме кылса 50 немеден евро центтен Голландиядан подвой пул чогултуп атабыз да. Азыр 200 миң подвойго 100 миң евро чогултуп атабыз. Эгерде эме кыла турган болсоңуздар, кошулгула подвой алып кеп берели, анан кийин улап ала бересиз. Мына мисалы үчүн быйыл бирөө экти гала маста, экти да анан келирге бутага малда барасыз дагы. Кыркып туруп алып келип холодильникке салып коесуз. Улай бересиз подвойго. Жаңы улаштырган малында. Биразгилер айтат, ошо улаштырган бутакты кышында алып койгула. Биразгилер сразу эле алып улай берсең болот деген. Кимиси туура? Эми мындай да, кээ-бирки жерлерде неме улоо менен неменин ортосу узакта, бу жерде мисалы үчүн сразу кылса болот, мына суук жактарда ондай кыла албайсың да, алып коюш керек да. Бутакты алып койгондагы сразу улаган экөө бирдей эле, эч айырмасы жок. Бирдей эле болот. Уақыттан таста, егер сізде алмаңыз өте көп болса материал, bir ay улакчылык жүргүзө турган болсоңуз, сиз тозон алып келип койсоңуз, же өзүңүздүн алмаңызды холодильникке салып койсоңуз, майга чейин улай берсеңиз боло берет да. Майга жалбырак чыгып турат, анан бул жакта бүчүр бойдон уктап турат. Алып келип сала бересиз, эчтеке болбойт, көктөй берет. Убакыттан гана утасыз да, өзүңүздүн убактыңызды. Өзүңдүн убактыңа. Убактыңа карайсың да, көп алма улаш керек болсо, холодильникке салып коюп, акырын күнүгө иштеп, тап-таза стерильный столго алып келип, бычагыңды да утуруп, кылып тазалап. 3 жыл болду сиздин. Кайсын бутакты алабыз, кайсы мөмө шак, кайсы тик шак, ошолорду алып, мындай таза көрсөтүп атат да. Сиздин мына туугандар азыр телефонуңарды бак өстүрүү деген. Өстүрүү деп карасаңыздар. Ошол жерге подписка болуп алла бардыңыздар, бак өстүрүү деген каналга. И багбандар биримдиги дегенге. Абла Ташиевдики багбандар биримдиги. Кирип койгула ошол жерге, подписка кылып койгула. Шарт кирип алсаңыздар, мына бул практик багбанда бул. И теориясы дагы жакшы. Кимисиге Экөөнө тең кире бергиле. Гесмен Подписка кылып кое бергиле. Баягы шактарыны Ну, полный көрсөтөт. Полный көрсөтүп. Эгер убактыңыздар болсо, азыр кайчыбыздагы бар, шарт эле көрсөтүп беребиз, эгер бир алманы болсо. Аягында. Аягында сырас чыгытып көрсөтүп беребиз. Анан дагы бир суроо дагы. Бере бергиле суроо. Бизде сиз берем. Болду. Бизде азыр көпчүлүгүбүз азыр баягы илгерки ошо эски алмаларды эгип алганбыз да. Азыр кебиркилер баягы түшүмгө кирип баштады. Эми олар азыр перерасход эми азыр сразу бузуп ташап туруп ортого жаңы алма Жок, келди. андай кылбаңыздар. Ал алмаларды жакшы карап, Кыйштыруу жагы өтө. ал алмаларды Биз өткөндө сиздер чакырып атканда ошону айткан элек да. Азыр түшүмүбүз сары болуп, жаңы кызыл карталар болду. Ону алмаган адам тең пулга сатат. Улап коюңуздар. Эми 5 жыл болуп калды, 5-6 жыл. 2 жыл апка кетет. улаштырса болот. Ар бир шагына бирден салып туруп, 2 жылдык шакты коюп, узунураак коюп койсоңуздар, кийинки жылга эле сразу кирет. Быйыл уладыңыз, 2022 мөмө берет. Сразу эле кете берет, уже даяр. Сиз аны кесип штампка эмес, аны кронага салсаңыз, үстү бутактары уже даяр форма уже. Высокорослый болуп өсүп иш бере берет да. Тамыры таяр. Туугандар 1 килограмм неме 50 килограмм кык менен кошо
1 milyon kança ming parazit koşa barat eкен да. 50 kilogram 40 menen koşa 100 kança ming uruk barat eкен. Çöp uruk barat eкен да. Алейкум ассалам. Çöp uruk barat eкен. Bağı oto çöptün uruktары barat eкен да. Ana biz albarabızdagı göңдү агротобузда картошкага ага буга салабыз дагы, анан кийин өтө чөп басып кетет, анан кийин биз аны химия менен тазалайбыз. Картошкага химия болду, жанындагы өсүмдүктөргө химия өтүп кетти. Бул деген жараксыз бир эме болуп калды. Ошон үчүн кыкты вообще жолотпоңуздар. Эгерде кык көп боло турган болсо, туугандар 5000 сомго бир ящик жакшы оригинал калифорнийский сөлжан алып салып койсоңуздар, ошол 1 тонна кыкка салып койсоңуздар 600 кило биогумус берет. 600 килограмм биогумус менен силер не 50 сотик помидор, 50 сотик болгарский, же болбосо 10 сотик картошка кылсаңыздар болот да. Түшүмү дагы арбайт, тазалыган болот. Балдарга дагы таза азык жедирип үйрөтөлү. Азыр силерден сураныч туугандар, магазинден тегеле продукты албаганга аракет кылыңыздар. Жана ГМО болуп жасалган продукталардан гана жасап туруп жөнөтөт да бизге. Biz ошону жеп, азыр Пакистан менен Индияда эң көп өчүрүктө турган Кыргыз Республикасынан экен да. Боор ооргандар, эмелер. Ошолор айтат экен да, чотто силерде не то, силерди бир уулап атат. Силер мындай оорубашыңар керек эле дейт экен да. Бирок ону айтсаң адамдар түшүнбөйт. Ол сыртындагы эле баягы упаковкасына ишенип эле, онун ичиндегинин составын түшүнбөй эле жеп жатабыз да. Балдарга дагы өзүңөр дагы жебеңиздер туугандар. Бул коланы ичпеңиздер, Фанта, Спрайт вообще жолотпоңуздар балдарга. Эгерде бакубат гана ошол кыргызым үчүн ушундай боло турган немени келечекте выбирать этсеңиздер, жеген ичкениңерди дагы оңдоңуздар, суранабыз силерден туугандар. Эми бак жөнүндө сүйлөшөлү, айтыңыздар, кандай суроолор бар? Сунуштап аткан биогумус салабыз. Эгерде илдети болсо, куртуга болсо, энтомофак коебуз. Индира Эменбаева деген мынау көкжарлык кыз Ошто ошол департамент органического хозяйства деген хозяйство бар. Ошонун жетекчиси өзүңөрдүн жердеңизчиңер болот, нерден болот. Ошол кызга кайрылсаңыздар, ошол 5 та чымыны бар. Ошол 5 чымыны бизге билинген 800дөн ашык курт кумурскалар менен күрөшөт да. Бизге зыян берүүчү. Анан бирөөсүн айтып коеюн. Багы неме деген бар. Кровяной тля деген бар. Колуңду мындай кылып туруп бутактан мындай сыдырсаң колуң кан болуп калат. Бар. Ого биз деген эң оор ошо препараттарды алып келип сейип таштайбыз да. Ошону жок кылабыз да. Бул деген чоң баягында пушка менен таранчыны аткандай эффектте. Жанда турган бак дарак ушу бар жокту тутуп кетет да. Ага болгон эле бир афилинус дегени бар. 135 сом турат. Алып келип туруп коюп койсоңуздар, ошол жерде 1 гектардын ортосундагы бардык кровяной тляны жок кылат дагы 1000 жылга жок кылып берет. Вообще пайда болбойт кийин. Жөнү коюп коюшат. Жөн алып келип туруп эле өзүнүн кагазы бар илип койсоңуз, ошол жерден чыгып учуп туруп бак шакка конуп жөрмөлөп жүрүп жеп жок кылып берет да ошо. Ошол жерде жашап көбөйөт. Ошол жерде жашап көбөйөт анан кийин. Постоянно житель болуп калат ошол жерде. Афилинус. Баягы көптөгөн мындай социалдык, мындай муктаж адамдар бар да, материалдык эмеге. Ошолорго дагы ажыратып берип үйрөнсөк, ошол айылга барака кирет, ошол айылда жакшылык болот. Анан туугандар, бардыңыздарды азыр бир нерсе айтамын, ошого жакшы кулак түрүп угасыздар. Араңарда эгерде акчасы бар киши болсо, бир жерге питомник кылыңыздар. Мен жакшы бир түрк мугалим алып берейин. Ошол түрк мугалим ошол бир 10 гектар жериңер болсо, ошол жерде мына азыркы 230 сомдон, 350 сомдон алып аткан көчөттү, ошол көчөттү силерге бир 50 сомдун тегерегинде жасап бере алат да. 50 сом. Ошол эле поликарлик болот, ошол эле Турциядагыдай эле болот. Эч айырмасы жок, бирок баасы арзан болот.
мынау ошол 10 гектар жерге эң эле аз дегенде 1,5 миллион көчөт болот. Мына Кулатов айыл өкмөтүнүн бардык муктаждыктарын чечет эле да. Кааласаңыздар мисте жасап берет, кааласаңыздар алма жасап берет, кааласаңыздар өрүк бардыгын кылып берет. Жакшы бир адис алып келип беремин. Буга бирок айлыгы $2000 айтып коеюн да. 2 жыл жүрөт ушул жерде. 2 жыл бар жокту жай-жайына жамгарып коюп неме кылчайын. Ушундай жүрөт. Бирок ол айлыкты бул эмне 100 эселеп чыгарып берет ал. 100 эселеп. 1,5 миллион көчөттү ошол 50 сомдон сатканыңарда эле булнун кетирген каражаттыңар бардыгы эселеп чыгып кетет. Азыр бул сунушту бардык жерлерге айтып атам. Мына азыр группада обсуждение кылып, ушул жерде байларыңар бар, предложение бергиле дагы. Отур эле депутат болом, андай мындай кылам, трансформатор коюп берем, шакал жайып берем, ана мына кылып берем, стадион салып берем деп атат. Мына ушул ишти кылсын. Мына ушул ишти кылсын. Ушуну менен силер өнүгүү жолуна чөксүңөр. Анан бир гана ушул өзүңөрдүн айлыгыңа эмес. Башка бир айылдарга дагы көчөт сатасыздар. Башка дагы бир айылдар. Көчөт жасап, көчөт сат. Анан бир туруктуу бир ишкана болуп калат бу жердечи. Туруктуу бир ишкана, постоянный көчөт чыгат, иш болот, адам келет, сүйлөшөсүздөр, бардыгы. Анан өзүңөрдө бош жер калбайт да. Туугандар, 1 гектар жерге арпа айдасаңыздар пайдасы 20 000 сом. Беде айдасаңыздар бар ана 30 000 сом болсун пайдасы. Арпа будай бардыгы эле окшош. Кандай дыйканчылык кылбасаңыздар бар 30 000 40 000ден ашпайт. Бир чыдап туруп, баягы мен айткан түрктү алып келип туруп, өзүңөргө питомник кылып туруп, ушул жерден бардыгын жайнаган бир жашыл бак кылып ала турган болсоңуздар, бактан оңой нерсе жок. Убагында чыгып, кыркып, убагында астына азыгын берип турсаңыздар, Кудай берекесин берсе боло берет. Мына ушуга аракет кылыңыздар. Анан кийин өдө жактарыңыздарды куруп, баягы мындай күн аябай жакшы тийген жерлериңиздерди бардыгын мындай хөл кылбастан жаңгак, мисте, бадам, анан фундук, пекан деген жаңгак чыккан. Ушу 5 жаңгакты отургузгула. Бул деген бул запас болот да. Любой малда акча боло турган нерсе. Мен ушу малга келип сатылбай калган бадамды, жаңгакты, пеканды же немени көрбөдүм да. Мына ушуга өтүңүздөр туугандар. Баягы сырттагы жерлерге экен да. Сырттагы кайрак жерлерге ошону суу чыгарып туруп, ошону эгип койсоңуздар. Анан кийин туугандар ушу малы бар туугандар силерден суранычы. Туугандарым, малды кичинерткиле. Сүттү эчкиге өтө турган мезгил келди. Жылкыны эчки кылгыла, уйду эчки кылгыла. Эчкинин сүтү эненин сүтүнө барабар да. Мындай составы боюнча. Аябай пайдалуу болот. Ичсең дагы неме? Анан эмнеси жакшы? 10 уйдун чөбүн жемини бир эле ошо 10 эчки бир уйдукун жейт да. Эконом болот. Анан бардыгы 5 сотик жерде 150 эчки батат да. Ояктан оруп келип бияка сала бересиздер. Түз жерлерде мен Кудай кааласа, Алла буйруп насип этсе Россияга барсам, уругун алып келип беремин иншалла. Уруктарын айтам канча сомдон экен. Ушул чөптү тоютту чөптүн уруктары бар. Топинамбур бар. Сорго, суданка, люпин. Неме бар, румикс бар. Ушулардын бардыгын рыжик деген чөп бар. Ушулардын бардыгын үйрөтөмүн. Мына бак толуу жакка болот. Мына жолдон ылдый жагы ошол тоютту чөптөргө берилет да, мал үйдө багылат. Малды чыгарбайлы. Ояктагы жайлоону талкалаганы аз келгенсип, мына жаныбыздагы жайлоолордун бардыгын талкалап бүттү. Эгерде эртеге жер бөлүнөт, мынау жакынкы жайыттар баргы чөп чыкпай калган жайыттардын бардыгын элге 1 гектардан бөлүп беребиз алчы. Ошол жакка чыгып туруп мен айткан мистелерди, мен айткан бадамдарды, мен айткан жанагы пекан, мен айткан баягы каштанды отургуза турган болсоңуздар, 6 жаңгак, каштаны ham бар. Каштан дагы өлө кетет Түркияга, бадам кетет Түркияга, жаңгак береле Түркия биздин бардык жаңгактарыбызды сатып алган.
Жаңғақтың сорттары бар мı? Жаңғақтын сорттары бар. Азыр көбүнчө биз фруннетте анан фрункетте деген сортун сунуштап жатабыз. Себеби дегенде суукка туруктуу да. Чандилерди сунуштабайбыз. Себеби дегенде чандилер 1 эле градус суукту көрүп кала турган болсо, ошол баягы гүлдөгөн маалда 75% гүлүн төгүп таштайт экен да. Ошон үчүн фруннетте, фрункетте деген. Бирок ага караганда бадам жакшы да. Мөмөлөрдүн падышасы бадам деп илгеркеден айткан, бекер айткан эмес да. Азыр аябай сонун сорттору келип атат. Президентский, королевский деген узун мындай. 1 гектар жерге ошодон 1700 батат. Болбоду дегенде 10 кило аш берет. 1700 тонна бадамдуу болосуз. 1 килосуну 200дөн сатканыңызда дагы канча? Бадам көчөттөрү сиздерде барбы жок? Бадамдын көчөттөрү бар 300 сомдон экен. Турцияныкы. Биз көчөт сатпайбыз, мен сразу айтып коеюн туганда. Мен жакшы көчөттөрдү рекомендация гана берем. Мен алар менен деле байланышпайм, мен онун көчөтүн эле көрүп коёмун. Анан ошонун көчөтү жакшы экен деп айтам. Жаман көчөтү жаман дейм. Канча жылда келет бул бадам? Бадам 3-4 жылы кирет. Бадам. Дагы суроолор. Siz aytgan polikarlik көчөттөр ham сууну көп ичиш керекпи, кандай болуш керек? Поликарлык көчөт сууну аябай жакшы көрөт. Bizde 1 ayda bir su Онан болот да. Онан болот. su tartışı olur. Суу тартыш болот. Туугандар, ошон үчүн садагалайндарым, биз баягы жакшы жакшы кандай эгиш керек болот. мына азыр поликарликти отургузгула дагы, анан кийин ошол огородуңардын башына мына бир 2-ге 2 кылып туруп бир кичине бассейн кылып койгула. А ошону менен ар 15 күндө бир сугарып аласыздар да. Bir көчөт 3 литр эле суу ичет. 4,5 тонна суу менен сугарылат ошонуңуз. Ал жерге не 20 тонна суу батат о жерге. 3 жолу сугарасыздар. Капелька кылыш керек. Ошондо бардыңыздар капелькага өтүп туруп бысер кылганыңардан кийин сууга такыр зарыкпай каласыңар. О, жөн эле мында программировать этип мында кылып туруп эле бүгүн суу кое турган маалым деп мында телефондон жөнөтүп койсоңуз суу кылып коет. Ошондой кылып орнотуп коет. Белгород, Сандок, Белгород, адамдар ушундай экен да, скважина ол жакта жакшы экен. Сиз айткандай эле неме болду. Аларда суу жакшы. Белгороддо. Азыр эми биздикинде мөмө эч жерде жок. Өзбекстан өзүнүн алмасын сатып берип туруп биздикин алып жейт. Өзбекстан өзүнүн жаңгагын сатып берип биздин жаңгакты алып жейт. Биздин бар жогубузга булар иш кылабыз. Себеби дегенде биздикиндей тазалык иш жерде жок пока. Ошол тазалыкты биз дагы өзүбүздөн өзүбүз акмак болуп кылып атабыз да. Өзүбүздүн нанды жейли, өзүбүздүн сокту ичейли, өзүбүздүн тузду жейли, өзүбүздүн этти жейли. Не кереги бар бул Юдашкин, Пудашкин, ол бул Баян Сулуу, ондой мындай конфет. Балдарыңарга конфет вообще жедирбегиле. Ол конфеттин составында эмне бар экенин бир Алла билет өзү. Мына Порошенконун кантында чочконун майы бар деп уже давно доказать этип коюптур уже. Адамдар. Такыр конфет бербегиле балдарыңар. Өзүңөр дагы жебегиле конфетти. Onu neden жасалат bir Allah bilir. Ana körөктү жөн эле как жегиле, өрүк как бар, жаңгак жегиле ошол акчага. Такыр конфетке жолобоңуздар туугандарым. Печене, эч нерсенин кереги жок. Биз кыргыз качан өзүнүн гана азыгын жейт, ана ошондо батыр болот кыргыз. А онтип вафли жеген кыргыз күрөшкө түшө албайт, айтып коем. Эсиңерден чыгарбаңыздар. Кофе ичкенде. Кофе ичкен. Ого Габрабракон баягы мен айткан Индира Эменбаеванын Габрабракон деген курту бар, неме чымыны бар. Ошону алып келип койгула. Оны баягы гүлдөгөн маалда мындай көгөрүп мынтип баш чыгарып атканда эле ол тууп коет экен болуш ошонун ичине. О, анан кийин ичине кирип туруп анан жеп таштайт экен да. Ошон үчүн баягы гүлдөп туруп мындай көк баш салып атканда эле Габрабракондон алып келип коюп койгула. Мына айыл менен сүйлөшүп туруп эле өлчөп 1 гектар кылып эле 130 сомдон бар жокку илип таштагыла, кутуласыңар. Вишневая муха, Габрабракон. О, шу жөнүндө айтып кетейин. Эгерде туугандарым бак кылам деген оюңар болсо, эң биринчи айылдан эмнени жок кыласыздар? Теректи жок кыласыздар. Анан мажирим талды, анан түттү, кара жыгачты, анан баягы орустардын терегин, ушуларды жок кыласыңар. Булар ошол зыянкечтердин яслиси. Детсам. Жөн талчы. Тал дагы ошондо. Талыңда отуруп азыр барып туруп кабыгын ачкын,
Cık, selam aleyküm, caz geldi mi dedi. O yerden uçuyla şamal menen boyağı pomidorumdu da ciğeyi veret neme. Şoçun süйлöşüp durup Özbekistan'da alıp taştaş deyip şunu. Oşanın bir nemesi okmuşlusu aytti, bar joktu. Çalın arça olup kaldı boyağı, arça. Hazır bирок өзүбүз терек эккен менен өзүбүз иштетпейбиз. Россиядан келген карагайды иштетпейбиз. Ошон үчүн туугандар, мына сербейгендердин бардыгын алыңыздар дагы, анан кийин самшит дегенди отургузуңар. Самшит. Бири-бириңерден алып көбөйтүп, бул кышын дагы, жайын дагы жап-жашыл болуп тура берет да, самшит. Көчө бойлоп эккиле, арыктарга эккиле, мектептерге эккиле самшитти. Жап-жашыл болуп турат. Аба алмаштырыш боюнча өтө күчтүү. Түшүндүңүздөр, алгыла. Айтып туруп эле, мына неме айыл өкмөт барбы? Айыл өкмөт менен сүйлөшүп туруп эле, ушул немелерди решать эткиле. Ушуларды албасаңар курттай бересиңер. Ол көчөт канча сомдор Самшит деген? Самшиттин көчөтү 80 сом, 70 сом ошондой. Кичине эле болот. Апкел канча болот? Бийиктиги мындай, эгерде бир нерсеге мындай такап, заборго такап өстүрө турган болсоңуз 4 метр, 3 метр өсө берет. Анан дерево деген самшиттар бар да. Дерево самшит, дерево куст деген бар. Куст дегени живой изгородко окшош, дерево дегени мындай арчага окшойт. Ошо деревосы жакшы. Ошодон самшит деген. Бардык айылга отургузуп бергиле. Иә. Ол жөнлүк. О, коздук үчүн да, бирок теректи азыр неме строй материалга камиле иштетип калышты, сарай парайга эле иштетпесе, бардык эле сасна менен салып атат да. Силер мына кылыңар, жакшы бир КАМАЗ Редшиф алма апарсаңыз, бир вагон неме жүктөп келесиз. Карагай жүктөп келет, бар жок. Бекерек барып бар жоңузду куртатып. Өзү 30 жылда бир сатсаң 20 миң жээлик менен сатып берсиң. Ооба. Андан керектүү алма отургузгула. Ошол иштерди аткарыңыздар. Азотты туугандарым, чындыгында айтканда химиялык ушул жер семирткичтерден качышыбыз керек. Химиялык жер семирткичтердин өзүнүн допустимый нормасы болгону 70 килограммдан 90 килограммга чейин да. Биз окшотту 1 тоннага чейин салып атабыз да, селитраны, дарбозга, айрыкча. Ошонун баардыгы оозубуздан кирет дагы фильтрге отуруп калат энергия. Топтолот 30 жыл, 40 жыл служба кылгандан фильтр толуп калгандан анан кийин бар чуркайбыз анан алмаштырыш керек эле деп. Ошонун баардыгы ошол биз жеп аткан пестицид, гербицид, фунгицид, ошо химиялык неме жер семирткичтер менен бышкан азык оокаттан болуп жатат да. Анан ГМО. Мынау жүгөрү отургуза турган болсоңуздар, эч качан баягы ГМО жүгөрү отургузбаңыздар. Анан 1 гектарынан 16 тонна берет деп кызыгып отургузуп алсаң, onu даже тоок жебейт да. Керек болсо. Анан көрөктө 8 тонна берсин, зато onu кууруп, аталар кылып ичсең да болот. Экологически чистый, таза өзүңүздү. Не, анан мүмкүн болушунча биогумуска өтүңүздөр. Мал барбы бардыңыздар да? Кыкты эч кимге бербеңиздер, майлыбы? Ошону үйгүлө. Үйүп туруп, мына стол бети кылып, кыштын күнү ушундай кылып үйүп туруп эле үстүнө самандан жаткызып туруп, мына жагынан салып койсоңуздар, бул жака жеп кете берет да, бул жака. Бул жака жеп кете берет. Сөлжан, калифорнийский сөлжан. Куртка окшогон бар, мына сойжулан барбы? Ошонун биогумусунан анан алмаңа сал, сливага сал, бар жакка сал. Даже баягы жалбырак барбы, жалбырак. Ошону калың кылып берет экен мына. Жалтыратып. Ствол өзү крона таптаза болуп калат экен да. Желим барбы, желимди дагы түшүрүп берет экен дажычы баягы. Гелеске чыгып аткан желимди. Сөлжан кайда алып келет? Сөлжан Ошто. Ошто. Биздин Сөлжанды бир бала аракет кылыптыр да, бир көрөйүн деп. Неме видеосу дагы бар. Бааны териптир да, бир тазик териптир, анан кийин бир гөңгө салган экен. Анан ошол тартты да. Мына уже деди 2-жылга кетип атат деди, салган жеримде эле жатат дейт. Уже өзүбүзгө окшош экен дейт. Иштебейт. А калифорнийский Сөлжан бир күндө 1 килограмм кыкты жейт дагы, 1 килограмм Сөлжан. 600 грамм биогумус чыгарып берет да. 600 грамм биогумус менен мисалы үчүн биз 10 та помидорду пиширсак болот да. Ошо аракет кылыңыздар. Биогумус бул өзүбүздүн огородко иштете турган нерсе да. Ден соолук үчүн, балдарың үчүн, бар жок балдарың үчүн ошону кылышың керек да сен.
Eç nerse jolotmasdan özüm üçün, үй bilem üçün dep turup таза öndürüm dep. Ошого hareket kılыңızlar tuğan. Adı muhabbatlıklarının sen adı kışkısını жазda barıp salışat da alman aslan. Oşo turu emes bunlar. To'g'ri emas, hech qachon salbangizlar. Buni bilan qo'shib qo'ydiqunimdagi bardığının bunun bu ichki organizmdan o'tadi. Buna biz özümüzde misal için ölgönümüzden keyin aparıp durup bir haftada bizden içimizdeki kurtubuz özümüz yep koyat eken. Bizim her bir взрослый adamda 5 kilodan kurt bolat eken özümüzde. Bizge bilinbegen. Ha maldıkı da oşonday da kurt, içi jığırak kurt. Жылкыныкы башы көрүнүп эле турат куртучу. Ошону биз апарып огородко салып атабыз да. Өрдө толгон токой тамыр ооруларды пайда кылат. Анан ошондон курап калып атпайбы? Биз аны түшүнбөй атабыз. Gömdü bir 2-3 yıl hayvana savaş gereken mi? Gömdü обязательно бетонный эме кылыш керек мында, яма. Жер яма болбойт. Бетонный яма кылып ошону толтуруп, суу кылып туруп, göңдү салып туруп, анан үстүнө анан клёнка менен жаап коюш керек. Анан ошондон кийин турганда бир 6 ай, 7 айда баг кап-кара болуп чиригенден анан кийин алып чыгасың. Бирок ошол чиринде 50 килосы 2 кило биогумустун күчүн бере албайт да. Чё плохо. Биогумуста эмне бар? Азот, фосфор, калий, кальций, фтор, марганец, таза гумин бар. Жерди кыймылдатып турган гумин деген зат бар. Таштык отурат. Гиласка салсаң эң жакшы азык гиластык ошо да. Гиласты чоң кылгандагы ошол биогумус. Гиласы барлар барбы? Багыңыздар. Сөзсүз багыңыздар биогумуссуз сиз мисалы үчүн гиласыңызды ондой жетиштире албайсыз. Анан узакка hem чыдайт да. Транспортировкасынан жакшы кылып берет да. Ошого аракет кылыңыздар. Баккыла. Көп болсо бир 2 тонна кыкка салып койсоңуздар ошо гиласыңарыңыздарга жетет. О сөлжан силер менен бир отоло калат ошо. Жаныңарда. Biyogumuzda ösüp Kışta hem ölübü, жазда hem ölübü. Qanday jerge salışımız gerek? Tegiz ele jerge salası. Tüz jerge. Tüz ele jerge. Mınanda stolda kılıp üyü böyle, tüz ele jerge. Sala öreslerim. Beton, seton kerek emez. Eşke da kılsanızlar bolot, sırtka da kılsanızlar bolot, libo jerge kılsanızlar bolot, bирок üstü jabık boluş gerek. Akılagana cevap olsun. Жоқ. Навес. 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 Навестен астындағы болған биогумус сыртта болған биогумусқа қарағанда 5 есе күшті болады екен. Прямой попадание солнын үстіне, жамғырдағы, қардағы и прямой попадание солнын үстіне лучей неменің качествосын түшіріп таштайды биогумустың. Қап қараңғы жерде қылсаң, онан соның болады. Бұл ешке қысақ, баяғы өзіміздің жергілікті немелер кіріп кетті бар. Жоқ, аралашат екен, бирок еш нәрсе болбайды. Жергілікті сөлжандар кереткендағы шеліште жашай албайды да, ол баяғы көңдің ичи шелішнес болады да. Онда жашай албайды да, ол чиіп кетеді, танасы күйеді. Чиіп кетеді дағы, белки біздің сөлжанымыз жерге кире албайды. Только 40 бар жерде жүреді да, ақыры 40 түгөнгөндөн кийин өлүп калат. Жоқ болуп кетеді. Ошон үчүн көнбөй турган болуш керек. 40-ты үзбөшүңөр керек да. Ошон үчүн азыр айтып аткан себеби 40-ты эч кимге бербеңиздер. Ол машина экен да, мындай четкенде тирик машина экен да. Жок болсо өлөт. Жылдырыш мына сөл жанды мисалы үчүн силер полный жедирип бүттүңөр ямаңар түгөндү. Бүттүбү ошол. Жедирип бүткөнүңөрдөн кийин баягы жаныга дагы бир бурт кыласыңар. Мынанын жанына эле дагы мына жерге дагы бир бурт кыласыңар, мына жактагылар өзү жөргөлөп өтүп кетет. Биякта эч нерсе калбайт 3 айдан кийин. Буну алып эле калбырдан өткөзүп иригиргин наркага ташап туруп, буну алып уже иштете бересиңер. А бирок шагающий градка кылган эң жакшы да. Узон бир жерге төгүп туруп, бул жагынан саласыздар дагы, бул жакка кете берет. Бул жагы уже даяр болду. Алып иштете бересиздер, алып бересиз, иштете бересиздер. Анан баргадан буруп койгула, берки кыкка. Анан бул жакка айланып келе берет. Кыштын күнү 1 метрден ашыра, жайдын күнү болсо 50 сантиметрлер. Ошол эле айырмасы, башка айырмасы жок. Çöptü taşlap koysa kıştın günü ölmeydi. Эч нерсе болбойт. Чөптү үстүнө эле таштап койсоңуздар, эч нерсе болбойт жашайт. Сиздер дагы сарысын чекесине сидиги атканда дагы токтоп коесуздар, бол. Анан кийин бир башынан салып койсоңуздар, бул жакка карап чекет. Базардағы баягы биогумустарга немесе ишенсе болот. Ben magazinde сатып коп. Магазинде биогумусту көрбөдүм, магазинде торп сат. Россиядан алып келген. Токойдон эле жыйнап бериге келип туруп салып алып келип атышат.
О қарағанда біздің биогумусубуз 25 есе күчтүү. Анан өзүңөр биогумус кыла турган болсоңуздар, силерге ал биогумус 1 сом эле айланат. Селитра, мочавина, эч нерсеге зарылбай каласың. Биогумуска өткөн адам болду. Селитраны унутат, акыр барбайт. Ошондо биогумус салгандан кийин үстүгө дагы чачыш керек. Чачыш керек. Кандай дары чачыш керек? Мына мисалы үчүн медный купорос, көк таш. Ошого сидящий эмелерди чачасыздар да. Анан тайфу, каратты, скор, ошондордон вообще чолобоңуздар турган. Но айтып атат го бияк таксыр. Эмеден Алмаковтан чыгып калды. Неге чыккан? Onu себилген да ошончо чыккан. Böyle sebep atıyor. Ошону түшүндүрүп айттылар. Туура эмес. Скор сетпеңиздер. Скорду себе турган болсоңуздар, за границага дагы, Россияга дагы эртеге албай коет. Мына лабораториясы бүтсө, эртеге орустар дагы аябай текшерип. Yok onu setmesek biz 20 minglik sata turgan bolsak 2000 сомдон сата албай калды алды. Ошон үчүн Азыр ошону түшүндүрүп айтып атат да, мына жана Индира Иманалиева деп атат го. Ошол азыр биз группа ачып койдук дагы кулатып багбандары депчи. Ошого азыр бардыгыбыз катталабыз дагы. Гиляска кайсыны сеп атабыз, бай айттыбыз го Пушарага жакын 1 апта калганда жеберип атат. Ошолорду бул кишилер дагы кошмуда. Ошакта маслихат кылып туруп, азыр раса сүйлөшүп таштаган болсок чыкканда эсибизден чыгып калат. Ошого группа ачып койдук, группага келип катталып койсоңуздар, анан кийин мисалы өрүк жөнүндө, гилас жөнүндө мына шеттер бардыгы ошол жерде катталып атат. Билбегендерге айтып турсак, ошондо жакшы болот. Азыр баягы ондай болбойт, мындай болбойт, ол эде бул эде кыла бербей, мындай түшүнүү менен мамиле кыла турган болсок, Кудай кааласа жакшы болот да. Азыр сиз айтып аткан проблеманы сиз айттыңыз курч жаппай атат. Мен сизге айттым да баягы 5 чымын алып келип койгон. Кутуласың, тез эле кутуласың. Көңүл бөлүш керек. Бир гана сиз эмес, коңшулардын бардыгы кылыш керек бул ишти. Bundan basıyor, müşteriye Siz alır, iki türlü çımında ettiniz de. İki türlü çımında ettiniz. O birbirine bayağı da ne var? Бул чымындардын бардыгы зыянкеч менен көрүшөт. Бири-бирин жебейт. Зыянкеч. Мына булардын семействосы мисалы үчүн мен силерге азыр кашкырлар жөнүндө айтсам, наркылар болсо баягы грызундар да. Каларлар да. А бул кашкырлар чөйүндү кашкыр жебегенде, бул дагы бири-бирин жебейт. Булар только беркилерге нападение кылат. Мүмкүн болушунча азыр колубуздан келинче түшүндүрүп айтып атабыз. Афилинус экен да биттасы. Афилинус. Дагы экинчисин эмне дедиңиз? Амбилисиус. Габрабракон, златогласка, анан триходерма. Ошто кайткандар Эски мясокомбинаттын жанында. Ошонун эле зданиясында эски мясокомбинат деп таксиге айтсаңыз. Мөмө чаңдашпай калат дагы, же болбосо ошо түндөсү бизге билинбей суу өтүп кетет да. Баягы муздак неме суу өткөндө дагы гүлүн тарса берет да. Ошол эле эми буну техникалык решениясын сизге айттым. Муну үшүктөн сактоо системасын коюш керек. Мөндүрдөн сактоо системасын коюш керек. Ажоктон сактоо ошол антиградный сетка деп коет, ошону тартыш керек. Анан сиз айтып, анан бул опылениясы жок да. Анан ошону сиз семействосын изилдеп көрүшүңүз керек да. Мисалы үчүн сизге семиренка болсо, семиренканы эмне чаңдаштырат? Анан ошол семиренканы чаңдаштырган алмадан алып келип отургузушуңуз керек, же болбосо шагына улайсыз. Шагы. Улап койсоңуз, гүлдөгөндө бирге гүлдөйт дагы, анан чаңдаштыра берет да. Siz айтып аткан сетка мөөнөт көп жылга эле жетеби? Мөөнөтү ошо 13 жыл кызмат кылып берет. 13 жыл. Тор да мына. Тор да. Ошо эки алмаштыргандан кийин алманыкын уже жаңы эгесин да. Эки эле алмаштырган. Уже 25 жыл кызмат кылып берет. Алманыкы. Кокон гиластыкин 4 жыл алмаштырасың. Кокон гилас 50 жыл кызмат кылат. Поликарлик кокон гилас бир отургузгандан кийин. Ошол туугандарым, айта турган сөз ушул. 1 жылдык бутага кээ бир жакшы бакканыңыздарды 1 метр андан ашык болушу мүмкүн. Туурабы? Бу жерден кесип койдуңуздар, кийинки жылга бул жерден манча өстү. Жосо манча өстү. Кээ бир карабаганыңыздарды манча өстү. Бакканыңызга жараша болду. Ошол көчөттү канча болуш керек? Мына жерде турган скелети
биздин арасына кирип үстүгө чыгыш үчүн биринчи көчөттү өзүбүзгө ыңгайлаштырабыз. Себеби үстүгө чыгабыз да. Ичинен мында чашкан ичине чыгып алып теришибиз керек. Бул жердеги градус аралык. Бул штамптан демеге чейинки аралык 50-60 сантиметр болуш керек. А биз андай коебуз да, энең бул өсүп кетти деп туруп, же болсо, буну кыркыш керек да деп туруп, ортосунан алып коебуз. Бул жерде канча калды? 25-30 сантиметр калды. Орто аралыкта калды да. Бул жерден 2 бутак чыкты дагы. Ondan keyingi жылга bu yerden 2 ta, bu yerden 2 ta, bu yerden 2 ta, bu yerden 2 ta жарышып жөнөдү. 3-cü жылы баягы сиздики 1,5 метр өсүп кетти да. 1,5 метр өсүп кетти, биз эмне кылабыз? Бул өсүп кетти дейшиз мүмкүн да. Өсүп кетти деп туруп, жата өсүп кетти. Буну сәл пасыраак түшүрбөсөк болот дейбиз да. Муну баягы 1-ci жыл манча кескенбиз, кийинки жылга да шунча коюп туруп. Ката уруп таштадык. Бул эң чоң ката. Siz köçöttü 3 yıl, 4 yıl halkaga sürüp işlediniz. 3-cü yıl, 4-cü yıl köçöt mömege otura turgan bolsa, siz anın ömrünü daha bir 4 yılga naraka sürüp işlediniz. Boldu. Bu nerede 6 putak var ile 6 putak. Siz bunu күчтүү малда кестиңиz. 3-cü yılı köçöt en kattıq ösүүгө alıp kele turgan moment bolot. Bunun informasiya bu men ösöm degen köçöttü siz kıska kestiңiz dagın. Dağına markaga sürüp verdiniz. Bul ondan keyin jık putak bolup jatıp kaldı. Jık lider bolup jatıp kaldı. 6'dan 3'ten çıktı dağın, 6 jerde 3, 18 ta putagı var. Эми караңыздар, ушул жерде 4-cü жылы дагы ката кетти. Siz карап турдуңуз дагы 18 та путак көп да. 18 та бычырап турат путак. Анан кийин тарсылдатып орасынан кийин кыз кесип бу жерде 6 та путак коюп койдуңуз. 6 путакты койдуңуз. 12 putağını alıp taşladınız. Bul degen söz 4-cü жылы bul jakta ушунчалык тамырында күч көп, üstünde күч az gana. Bul tamır bolsa bul жерде 18 ta putакты багала турган системасы бар эле, bunun tamırı бар эле. А siz ne кылып койдуңуз? Балансты бузуп таштадыңыз го. Бу жерде 6 та шак калды го. Анан кийинки анакында гызылдап анан кийин шак чыга берет, кесе берет, чыга берет, кесе берет. Анан кийин айтасың анан кийин, мен бүкө 12 жыл болду, түйү монондай дейсиз. Түйү монондай. Мөбө бербей атат. Эмнеге бербей атат? Билбейм, багып атамын, селитраны берип атамын. Селитра берип атасыз да сиз. Туурабы? Эч убакта ага керектүү тамыр системасыга, же болсо танасыга калий менен фосфор бергениңиз жок. Ошону берип атасыз. Ушундай ката кетип атат көбүңүздөрдө. Бул эң чоң ката. Өстүрүп алып атасыздар. Кандай кылыш керек эле? Мынчалык анан эккенде дагы айтып коем. Эккенде тезирээк жетилсин деп туруп, мына шу бою коюп коюп атасыздар. Сиздерге биз көчө сатканда биз сиздерге 2 метр кылып туруп сатабыз. Канча өссөчү. Себеби менин көчөтүм катта, менин көчөтүм көрдүм зор бакка манеке. 2 жылда берет деп туруп колуңузга карматып койтасыздар. 2 жылда берет экен деп туруп шундай отургузуп атасыздар. Штамп ушул жерден башталып атат да. Keyinki жылга өскөнү мынанча, siz onu 40 atасыз мынанча, ondan keyinki жылга дагы сәл өсүп кетпесин деп туруп, дагы мерден 40 коюп атасыз дагы. Siz ушул жерден баштан башкарууну жоготуп коюп атасыз. Ошон үчүн сиздин багыңыз мөмөдөн кечигип атат. Ушундай формада бутап атасыздар. Бул азыр форма бериштеги кеткен ката боюнча сүйлөштүк. Анан кийин карып калган алмабыз бар. Бир бутакты алма канча жашаса ошончо алып жүрүп атабыз. Alma 20-25-30 santimetrдей өспөй атабы, өсүү жокпу? Токтоп калдыбы? Толук мөмөгө отурдубу? Значит, анда запас менен жашартып бутоо дегенди кошо киргизиш керек. Эгерде сиздер өмүр бою ошол жерден мөмө ала турган болсоңуздар, сиздин семереңкеңиз жаңак болуп калат го. Себеби ал жерде обновление жок, жаңылануу жок. Сизге ушул 1-2 жыл, 5-6 жыл берген алма чарчады. Бутак карыды, а жерде зат алмашуу жок. Кары бутакты алып атасыздар да. Ашып кетсе, гиластынбы, өрүктүнбү алманы 4-5 жылда алмаштырыш керек. Бүттү, анын кызматы бүттү ал бутактыкы. Уже алмашыш керек. Штамп калыш керек. Штамп. Скелетти калыш керек классикада. А берки бутактарды мынаны быйыл майерден кестиңиз, бул өстү.
Бұның мөмесін кейінгі жылға запасқа қырқып қойыш керек. Отырып алмаштырып тұрыш керек. Bir жыл мынаның мөмесіне, bir жыл мынаның. Шапталыны білесіздер ояқтан, неге май кішіне қылып, қысқа қылып, бұтайы өрет, бар бұтағының барлығын алып таштайды. Анан мөмесі қалады қова дейсіздер. Кейінгі жылға барсаңыздар, шөйтте мөме болу өрет. Bir бұтақта біз мысалы үшін мына бұтақ ұзын бұтақ болса, 15 мөме ала тұрған болса, мынандай бұтақ болса, біз ұшынан 3 та мөме алсақ болады. 150 граммнан болса, ұшыл жарым кило мөме береді. Жетеді. Зато бізден Шабдалы 20 жыл қызмат қылып беріп отыр. Шабдалы өзі полыкарлық есептеледі. Өмірі қысқа болады. Егер урықтан көп өтсеңіздер 20-25 жыл шашы мүмкін. Урығыдан жайда шығарып, улап, неме қылсаңыздар. Егерде бізден алып келіп еккен болсаңыздар 10 жылда бір қой өрестер, иіліп сынып болады, 5-6 жыл болды. Аллаху акбар, жоқ болады. Арасыға шон үшін алман арасыға егітастар да тұр, ава. Бұл тезілі қарайт жоқ болады. Ошондай формада қарап отасыздар. Классикалық бұтауды акалар ошол жашарту бұтаусын киргизсеңер катта-каттарақ алмаласыздар. Катта-каттарақ. Шақты жамылаш керек. Сіз тәгіге бере өргеніңізмен о жердегі қартан бұтақтан сіз іштеке албайсыз. Көріле тұрасыз, бүчірі майдакен көріп тұрасыз. Кейінгі жылға қандай мөе берішіне білесіз. Бірек ошаға амал жоқ болды. Азыр кішіне жаш 3-4 жылдық бұтақ болса көрсетейін. Егер сіздерде ошондай қата болған болса, мындай қатада көрсетіп берейін, анан біз жолға шығайын. Бұтатқан немен өзінің сұрайлы, не себептен мынау жандагыларды алып қойды. Азыр бұл қайсы форма өзі айтып берсін, анан шоқ қарап тұрып. Азыр акам бұтат атқан. Айтка. Бұл көчет былтыры отырғызылып тұр, азыр формаға келтіріп тұр мұны кака. Мына жерден пут алғанды көріп отасыздар, мына жерден пут алып тұр, мына жердегін пут алып қойып тұр, азыр үшеуіні 4 қойып қойып тұр мұныкі. 4 путағы бар екен мұна. Бұл биыл қандай формаға ие болады мысалы үшін? Қант ойлайсыздар? Тека өсіп кетеді. Бұл бағы 1,5 метрлік штамп екен. Азыр мына лидерлік қылып отады, себебі бойы ұзын. Қайсы тек тұрған болса ошол лидер болады. Менмін дегені ушул. Бұларда да адамдарда дағы башқара тұрған болса, бұларда дағы ушундай бір лидерге баш иет. Бұл азыр мына лидер мына. Екінші лидер қайсы лидер? Мына тикке тұрады. Онан кейін мына. Мыналар мөмеге бара тұрған путақ болчу мыналарса, мөмеге. А біз бұны шарт алып қойытабыз да. Азыр штампты көріп отасыздар. Низкий кичине штамп болгондо, штамп деп түшүнүңүздөр, штамп деп мынаны айтат. Эң жогон тагидagi тананы штамп дейт. Ондан кийин мыналарды крона деп коет. Скелет. А скелеттерден бутактар чыгат. А бутактардан уже мөмө берүүчү бутактар, анан кийин мөмө берүүчү бүчүр пайда болот. Ушинтип бөлүнөт. Азыр штампты көрүп атасыздар. Бул жерде низкий болсо, тизеден мыныкы. Бизге басып жүргөндө мüşahit этпеш үчүн максатка ылайык туташ керек. Тажиктерге мüşahit этпейт экен, олар путап атат тагыдан. Да бизге кичине мüşahit этпесин тагыга кирелели десек, мынакы тизени койдуңуз 4 эле. Мына ушул жерден алып коюш керек. Эгер былтыр ушул жерден кескенде, анда проблема болмак эмес. Бул көчөттү былтыр алып келгенде, көчөттү кандай саткан болсо, ошо бойдон эгилген көрүнүп турат, мынакы. Айттым го. А бизге, биз сиздерге сатыш үчүн мынанча көчөттү колун кармытабыз, мынакы. Эртең эле мөбө кирет деп кармасак, сиздер ойлойсуздар, кийинки жылга эле мөбө алат деп. Бул ката биринчи жыл ушул жерден кетип атат. Эгерде ушул бала кийинки жылга, былтыр. Мына жерден кыркканда былтыр мына бүчүрлөр бар эле мына жердечи. Быйыл жок уже. Бул уже уктаган бүчүргө айланып калды. Себеп бу жакта бүчүр бар, көчөт уже бул жерде мыныкы. Тырнакча болуп турат. Бул жерде уктаган гана бүчүрлөр бар. Эгер азыр бу жерден кырка турган болсок, бул уктаган бүчүр пайда болуп өз күчөктү кыйла убакыт өткөрөт. Азыр кандай кылышыбыз керек? Не деп ойлойсуздар? Турлашыбыз керекпи же ошо бойдон калыш керекпи бак? Эгестен бирок сураш керек да. Жогору. Эгестен сураш керек, туп-туура айттыңыз. Эгесин не кылабыз? Кала берсин, а? Болду. Эгеси бул бак себеби чыгармачылык. Эгеси кандай тарбияласа ошонун маданиятте кете берет. Бизге кырпасаңыз да туурусун айтып коюңуз. Кайдан кессе азыр жакшы болот. Шону айтсаңыз. Турлап. Эгер мага мен багым болгондо, мен буну биринчиден мунтекпейт элем.
Шу болуп калды азыр. Шу турушта. Шу турушта болгондо мен азыр аябайт да мынаны карап туруп эле көзүмдү жумуп туруп кесип алат эле мындай элечи. Эрден кесип таштайттым. Мындан чыгат эле, мындан чыгат эле, мындан чыгат эле. Ушуну менен бул жерде чашка сонун форма ээ болот эле. Эми келиңиздер эми. Мына Букуя лап келген бойдон не көйсүрдү? Бул канча жылдык? Былтыркы уже 3 жылдык бул. 3 жылдык. 3 жылдык экен. Азыр бул кайсы формада? Айтып койсоңуздар. Эч бута элексиң эле? Эгилген бойдон экен. Эгилген бойдон экен. Бирок кайсы формага салайын деген оюңуз бар эле? Формаларын аттарын билбейбиз да биз. Сәл-сәл азайтып туруп. Көрдүңүздөрбү? Азыр биз бул көчөттү бутабасак, бул токойдон айырмасы болбойт да. Алдыңыздардан да көрүп атасыздар, эртең жалбырак чыккандай элестетиңиздер. Кандай формада? Ушундайларды кандай кылыш керек? Сиздин оюңузда. Сиз бул жерде азыр бирөөнүн катасын оңдош өтө кыйынга туура келет. Акалар мындай болот. Эгерде бир дарак алма 20%дан ашык бутула турган болсо, бул толук ката. Эгер ошонун 20% бутагынан көп бутасаңыздар, бул толук ката. Эгер тууру формага салсаңыздар да бул ката. Себеби үстү менен астыдагы система, ортолуктагы баланс бузулуп атат. Баланс бузулуп атат. Ошон үчүн көчөтү жаштыгынан алып келиңиздер. Азыр мындайкы акалар көрүп турасыздар, бул эртең мына бутак менин санымдай боло турган болсо, бул менин белимдей боло турган болсо, экөө жарышып атат. Эртең бул адам кандай кылат? Бул адам карап туруп үстүнөн жөн эле майтан антып алып коет да, жөн эле. Жөн эле алып коесуздар. Анан бул бу жерден буяка чыгышы мүмкүн. Жосом көчөт каалаган жагдан буягдан чыгышы мүмкүн. Азыр бул адамга ака келиң. Бул бир формага салдырып коелу. Бир бута бер. Буталаксыздар же, буну бутабайсызбы? Бутайсызбы? Уруксат алып уруксат өзү тута бериң болсо. Уруксат албай эле сурайлы, кармаң ака. Бутаңыз ал. Бутаң ака. Ödedörden kes bulmuşlar. Ya өзүнүн мнениясын кылсын. Мен постоянно айтпайм да. Өзүнүн билгенин кылсын деп атат. Себеби бак бул кишинеке. Булар алат деп коем. Ол сатады. Болот деди. Азыр мынеке. Биз немеде уктук, биз классика кылганда ашып кетсе 5 штук кабырга коюш керек, скелет коюш керек деген ойду айттык. Азыр бул жерде эсептесеңиздер 1, 2, 3, 4, 5, 6, баягы менен 7. 7 болду. Анан бут атканда да сразу эсимдерди айтып кетейин. Акалар мынандай чочок столчо койбоңуздар мынеке. Бул бүтүшүгө кыйналат. Бул жерден желин чыгарат, шабдаларда касал түшөт, бүтө албай кыйналат. Алмадагы бүтүп кете берет. Гилас ушунчалык кыйналат. Мынаны сөзсүз жакыныраак мынеке. Мына столчо турат го. Эгер мындайраак алып койсоңуздар, бул дагы ката болуп калат. Бул бир аз жогорураак мынеке. Мына жерден алыш керек мынеке. Эгер ушул жерден алдына турган болсо, жаап калат. Жаап кетишке жакшы дейт. Буну сөзсүз краскалаш керек болот. Азыр бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 крона калды. 6 крона сиздердин оюңуздарча эртең бетке адам чыгылабы жерге? Жок. Адам чыгылбай тура, бу жерде уже жык бутак болуп калат, чытырман токой болуп калат. Азыр дагы ким? Сразу көрөсүздөр, практика деген практикада. Азыр кайсыны алыш керек дейсиздер? Аны төшөш керек. Үшөөн калтырып. Эгер биз чашкага салабыз десек, кесе сымал алышыбыз керек десек, мына колго салыштыра турган болсок, анда бул туура эмес болот да, туурабы? Буну алып койсо болот. Дагы бир методу распорка деп коет, тартырып кой. Же болсо мынаны Таптырып, байлап койсоңуздар мындайраак. Кийинирээк сал баягы градусту айттык го. Бул азыр өсөм деген да булчу. Мен деген да, бул лидер дейт муну. Буну кичине мынтип тартып байлап койсоңуздар, булар уже мыналар менен тең ата болуп калат. Өсүшү тең ата болуп калат да, уже мындай болуп калды да, туурабы? Мунаны алып калгандан көрө мунаны алып калган жакшы да. Себеби жакшы, сулкун жакшы. Ошондо муна кетип калат да, туурабы? Эгерде мунаны азыр мунаны алып таштабай туруп, мунаны алып таштап, муну тартырып койсок болот мындай. Мынеке, бирдей. Анан көрдүңүздөр, бийик штамптуу болду.
Бийик штамтуу азыр бул 1.10 жогору 1.20. Бул бийик штамтуу деп айтылат. Бийик штамтуу неге кыйын? Бийик штамтууга азыр арабыздан жаштарыбыз гана ушул жерге чыга алабыз да. Калганыбызга ыйынып атып зорго чыгабыз мына жергечи. Бул биринчи кыйынчылык. Эң биринчи биз өзүбүзгө удобный кылышыбыз керек көчөттүчү. Чыкканга оңой болуш керек. Ошон үчүн мынаны мүмкүн болушунча мындайраак алып калганыңыздар жакшы. Көрдүңүздөр, азыр биз мынаны алышыбыз керек. Эгер мынаны тартып байлай турган болсок. Эгер буну тартып байлабай турган болсок, байлайсыз, байлабайсыз? Байлайсыз, байлабайсыз? Жок. Байлабайт экен. Байлабайм дедиби? Буну алып ташташ керек. Себеби бул ортого учуп атат. чашка эмес, мына азыр чашка кылып койдук мына. Көрдүңүздөр. Эми, мына экөөнүн аралыгын көрүп атасыздар. Бул экөө бир бар келечекте бир мишет береби? Мишет этет. Мишет берет десеңиздер, ондо буну алыш керек мынакей. Бул өзүнчө бир чыгармачылык. Буну алдык мынакей. Бул жерде 4 эле калды. Эми кантип ойлойсуздар? Азыр мына менен мына тең ата өсө алабы? Өсө албайт. Эми акалар, баягы нерсени сөзсүз өзүңүздөргө удобствону кылыңыздар бу жерде. Мунага чейин канча болуш керек дедик баягы? 60. 50-60 болуш керек. Анан кесилип атканда эгер мыйерден кессек не болот? Мыйерден кессек 2 путак чөткө өсө алат. Эгер мына жерден кесе турган болсок, азыр мына ал күздө жакшы пышалган эмес, мына көрүп атасыздар, бул күздө өскөн жери слабый болуп турат. Слабыйраак. Ошон үчүн мына ушул жерден 3төн 1-ини алып койсо болот мынакей. 3төн 1-ини алып койдук. Эгер ушуну мына жерден кырка турган болсок, бул жерден не болот экен? 2 шак. 2 шак күчтүү шак лидер чыгат. 2 лидер пайда кылып коесуздар бейте. Демек, уже бу жерде кийин мына жерден кырсаңыздар, мынча жерге сиздер жизнь батпайсыздар. Батпайсыздар. Удобство жогот. Кийин айла жок бирөөсүн алышка туура келет. Азыр ушул уровеньди карадык. 3төн 1-ини алдык. Сыртка караган бутагына карайсыздар, себеби ичкини ачып атабыз да. Мынакей. Бүчүрдү кыркканда мынакей мантып кыркып таштабаңыздар мына. Бүчүрдүн өзүдөн да. Мына бүчүрдүн мантып туруп алып койгонго да болбойт. Бүчүргө не болот? Мына тегизирээк, бир аз косой кыркылат мына. Аз-маз. Эгер чоңураак болсо, косой кырксаңыздар суу кармап турбайт, түшүп кетет. Ошол максатта ушундай болот. Бул бир аз чашкага жакын болду, бирок мына көрдүңүздөр, мага азыр мына экөө жакпай атат. Эгер ушуну ылдыйрактан кескенде көчөттүн запасы бар эле, тамыр кыйналбайт эле багышка, жакшы кылып өстүрө алат эле. Ошентип бизге жакшы мында чашканы бере алат эле. Ошондо каалагандай бутаса болот эле. Келиңиздер кийинкиси көтөйлү. Мынаны кессе бойдон болду, ушу менен кете береби? Болду, ушу бойдон калат. Бул кийинки жылга кичине түздөсө болот. Азыр мынаны алып койсо болот да, мынанычы. 3 жетет, өзү чөткө 3 неме жетет. Мынаны алып койсо болот мынакей. Анан кесип атканда азыр 2 немеси бар. Монтип кессе болот. Не максатта? Баягы мынтип кеспеш керек дедик мына жерде. Буну азыр айтып атабыз, кессе болот деп атабыз. Азыркы мынау метод бул астында карликтерде иштейт. Лидер болуп жарышып аткан бутакты бир лидерге баш ийдириш үчүн бир лидеринде экинчи лидерди ушинтип столча кылып кесип коет. Себеби жерде уктап аткан бүчүрү бар. Бул буяк карап чыгат дагы сразу мөмөгө отуруп калат. Мөмө шакка айланат. Көрдүңүздөрбү? Мына столча түрүндө болду. Мына алдагы столча түрүндө коюп койдук, буякка чыгып мөмөгө болушу мүмкүн. Азыр акабызды көрдүңүздөр, маттеги бутакты тарс уруп таштады, мына жердеги мөмөгө бара турган бутактарды карап туруп, тарс уруп койду.